Банандын пайдасы. Банан өтө пайдалуу жемиштердин катарын толуктайт. Ал организмдеги углеводдорду калыбына келтирип, жеңил азык катары колдонулат. Банандын дагы бир өзгөчөлүгү ичеги карында пайда боло турган ар кандай жаралардын алдын алат. Муну менен бирге организмдеги кычкылданууну жөнгө салып, ашказан ооруларынан сактайт. Банандын курамы Е, С, В6 витаминдерине бай. Ал витаминдер нервти, кандагы глюкозаны жана кычкылдануу балансын сактап турат. Көбүнчө ашкыча салмактан арылууда жана стресс учурунда колдонсо болот. Банан боорго пайдалуу. Банандын ширеси холера жана дизентерия ооруларын дарылоодо оң натыйжа берет. Күнүнө 1-2ден банан жеп туруу маанайды көтөрөт. Жумушка болгон жөндөмдүүлүктү жогорулатат, чарчоону басат, организмди тазалайт. Бананды жегенден соң аппетитиңиз ачылып, ар дайым сергек жүрөсүз. Медициналык жактан алганда курамындагы калий мээге, жүрөккө жана сөөк муундарына жакшы. Күнүнө 1 даана банан жеп, организмде 400 килокалорий калий менен толуктай алабыз. Биз банандын кабыгын ыргытып салып ичин жейбиз. Көрсө, банандын кабыгынын да күнүмдүк турмушта пайдасы тиет экен. Мисалы, тишиңизди агартат, бетиңиздин терисин жакшыртат, өсүмдүктөрдү курт кумурскалардан сактоодо, өсүмдүктөрдүн жакшы өсүүсүнө, бут кийимди тазалоодо, ашканада жана башкаларда пайдасы көп. Эске алыңыз, банан оор тамактардын катарына кирет. Ал организмге жай сиңгендиктен шашпай, майда чайнап жеш керек. Банан канды коюлантат. Ошондуктан ал варикоз оорусу барларга, инфаркт жана инсультту башынан өткөргөндөргө сунуш кылынбайт. Ашказандын жогорку кычкылдуулугуна да банан болбойт. Биздин каналга катталып, адистердин кеңешинен жана пайдалуу маалыматтардан кабардар болуп туруңуздар.